Ассаламу алейкум, урматтуу бертогондар. Урматтуу мырзалар жана айымдар, биз таанышуу каналы өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Азыр жөнөкөй таластык мырза жөнүндө кыскача кулактандыруу кылып коеюн. Өзү 88-жылкы экен. Үй бүлө куруш үчүн жөнөкөй имандуу айымдар менен таанышкысы келет экен да. Баардык областтан болот экен. Баткен гана алыс болуп калат дейт. Мурда үй бүлө куруп ажырашкан экен, келишпестиктен улам. Бир уул, бир кызы бар экен да. Алар кайын журтунда экен. Үйдү болсо салып атам дейт, Кудай буйрса. Бою 1,64 экен, салмагы 65. Телефон номери 503 95 85 65. Бул болсо байланыш номер. Өтө жөнөкөй экен. Адамды мындай сынаганды жаман көрөм дейт. Анан арамза адамдарды жаман көрөм. Урматтуу бертогондар, урматтуу президентибиз айтмакчы, Кыргызстан мындан кийин бир гана алдыга кетет дейт. Артка жол жок дейт да, астыга гана кетет дейт. Эми ушул мамлекетибиз, экономикабыз мындан дагы алдыга кетишин, тезирээк кетишин кааласак, анда ар бирибиз, урматтуу туугандар, жардам беришибиз керек президентке, мамлекетке. Кантип жардам беребиз? Өзүбүздүн үй бүлөбүздү, өзүбүздүн кесибибизди, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди жакшы жөндөп алып кетсек, үй бүлөлүүлөр үй бүлөсүн бекемдесе, бойдоктор үй бүлө куруп, жакшы кыздар менен таанышып, айымдар жакшы балдар менен таанышып, жакшы болуп кетсе, үй бүлө бекемдесе, ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет. Ар бир үй бүлө өзүн бекемдесе, жакшы болсо, ар тараптан өнүктүрсөк, президентке жакшы сунуштарды айтсак, сын эмес сунуш айтсак, мына ошол чоң жардам деп ойлойм да. Ошол дал алдыга Кыргызстан кетип бараткандай эле бул таанышуу каналыбыз алдыга кетет буюрса. Азыр ушул жолдорду өнүктүрүп атабыз, кеңейтип атабыз. Кантип кеңейтип атабыз? Инстаграмдан, ютубтан катталуучубуз көбөйсүн деп ушундай видеолорду чыгарып атабыз. Мотивацияларды берип атабыз. Динге салып айтып атабыз буюрса. Жашоодогу алган кеңештердин айтып атабыз. Ышыгылып ар тараптан жакшы идеялар болсо ошону айтып, видеого өзүбүздү чыгарып, жеке брендибизди өнүктүрүп атабыз. Кыргыз эл үчүн, өзүбүздүн бактыбыз үчүн деп ойлойм да, керек деп ойлойм. Жеке бир өзүбүз үчүн эле мындай кызыкчылык болбош керек да, атактуулуктачы. Элди ойлош керек. Ошол жолдорду ошентип салып атабыз, туугандар. Андыктан YouTube каналыбызга подписаться кылгыла. Instagram таанышуу аянтчасы деп аталат. Ал жактан да издесеңиздер болот бизди. Могул жерге коюп коебуз, азыр баракчабыздын кантип жазылат. Ошол баракча аркылуу кабыл алуудабыз бүгүнкү күндө анкеталарды. Алдыга кетели, туугандар. Бойдок болсок үйлөнөлү, жакшы кыздарга үйлөнөлү, бойдок кыздар жакшы балдарга турмушка чыксын. Жакшыныга жанаш дегендей, жакшы адамды таап, ошо жакшы адам менен жакшы болуп кетели, кандай дейсиздер? Андыктан баштайлы, ойлонуп отурбастан. Жакшы ниет жарым ырыс дейт да. Ачуу кандуулукка алдырбайлы, акыл менен чечели. Ачуу иштеп турганда эч качан акыл иштебей калат да. Ошон үчүн акылыбызды сактап калалы, өстүрөлү десек, эч качан ачууга алдырбашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө сабырдуу болушубуз керек. Соопту сактап калууда сабырдуу болуш керек. Күнөө кылбашта сабырдуу болуш керек буюрса. Анан пендебиз да, унутуп калабыз. Бири-бирибизге эскертип туруш керек. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Анан дин да, дин. Адам бактылуу болушуна дин өзү жетиштүү дейт Куранда. Бул дүйнө ошол өнүгүшүбүзгө мындай себеп да, жардам да булчу. Андан ашыкча болбойт. Ашыкча алып кете албайбыз тиги дүйнөгө. Канча керек болсо ошончолук эле алалы. Элди да ойлойлу, элге берели, кичине садака кылалы, жакшы сөз сүйлөйлү, адамдарга жылмаялы, үй бүлө куралы, көп балалуу болууну ниет кылалы, арканды алыс таштайлы, туугандар. Таанышууда кандай кылабыз? Айымдар жазасыңар Instagram аркылуу, мырзалар жазасыңар. Анан баракча аркылуу сиздерде диалог болот да, биз аркылуучу сүйлөшүүлөр болот. Мырзаларга ушундай талап коюп атабыз, сөзсүз түрдө 5 убакыт намазыңыздар болуш керек деп. Бул коопсуздуктун алдын алууда. Ар кандай болуп кетет да, мырзалар балким төшөккө чакырып коюшу мүмкүн. Кыздар болсо жөн эле акча табыш үчүн ар кайсы мырза менен таанышып, бизди пайдаланышы мүмкүн. Ошону алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө мырзалардан намаз болуш керек. Такыба болушуңуз керек сөзсүз түрдө. Анан жүрөк таза болгондон кийин кайсыл адам туура эмес сүйлөп атат, кайсы адам туура эмес жүрүп атат, бизге маалым белгилүү болот да. Таза болсок, анан башка адамдарды биле алат экенбиз да, туугандар. Кыздарда да, балдарда да жакшысы болот да. Жакшы адам болот, жаман эл болбойт деп коет. Ошондуктан биздин максатыбыз бир гана жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу жана көптөгөн үй бүлөлүү адамдар үй бүлөлүү болушуна бир себепчи бололу деген жакшы ой тилек мүдөбүз бар. Андыктан таанышуу аянтчасы деген Instagram баракчага жана бул жака YouTubeга катталып койгула. Сиздерден сураныч. Сунуш пикирлер болсо айткыла.
видео түрүндө реклама кылсакпы, силерди жарнама кылсакпы? Могу жерге азыр кыздардын же болбосо балдардын анкетасын чыгарып койгондо көп мындай ишенич жок болуп калды да. Анын ар жагында кандай адам турат дегенчи. Андан көрөкчө видеого чыккыла силер. Жарым мүнөт видео болобу, 1 мүнөткө чейин, 1 мүнөттөн ашырбагыла видео тарткыла, сүйүрлөгүлө, ток этерин жерин айткыла да. Эмне жумуш кыласыз? 5 убак намаз барбы, жокпу? Алдыдагы 5 жылдык планыңыз кандай, мисалы үчүн? Канча балалуу болгуңуз келет, канча балаңыз бар? Айылда жашап кете аласызбы? Ошолорду сүйлөп жетишкиле 1 мүнөттүн ичинде. Анан WhatsAppка, Instagram баракчама жибергиле. Бирок буга дух керек, духту көтөрүш керек да. Эч кимден мындай жалтактабаш керек. Эл эмне дейт деген түшүнүктөн алыс болуш керек да. Ошондой адамдар гана видео менен элге кайрылып чыга алат экенбиз да, өзүбүздү реклама кылыпчы. Мырзалар, силер чыксаңар болот да. Кыздар эми мейли, кыздар намыстуу болот, уяттуу болот. Мырзаларга эмне жок? Мырзалар чыгышыбыз керек да. Өзүбүздү айымдарга тааныштырып сүйлөшүбүз керек да. Анан көргөндө анан айымдар кубанат, бизге же кыжалат болот. Кубангандары сиз менен калат, таанышат, аракет кылат да. Анан ошентип бир 5-6 айым менен таанышсаңыздар, арасында бирөө эле мындай ыкластуураак болот же сизге туура келет. Ошо менен ак никеңиздерди кыйып, анан Кудай буйрса жашап каласыздар деген Кудай буйрса ишеничтемин да. Ийгилик анда. Лайк басып койгула ошол видеого. Ассаламу алейкум.